Аллах Таалага мактоолор айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, бүгүнкү Марал ФМден түз уктуруубузду баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, биз бүгүн адаттагыдай сабагыбыздын башында бүгүн Грузия кантип реформа жасай алды деген жаңы китепти сунуш кылмакчыбыз. Мына ушул китеп боюнча бир азын олак маалымат бермекчибиз. Албетте бул СНГ аймагынан чыгып, ошондон бөлүнүп, өз кимдигин өзү кескен жетим сыяктуу болгон кичинекей чакан мамлекеттер кантип Орусиядан ажыраса өздөрүнүн жашоосун өтөй алат деген маселе. Албетте биздин Кыргызстандагы көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Биз жетишкен ийгиликке биздин дагы көптөгөн кошуналар жетише элек. Бирок ошол эле учурда Грузия мамлекетинде да карагандай жакшы реформалык алуу аракеттери болуп, мына ошол өздөрүн дүйнөгө тааныта алды. Мына ушул китепте Лариса Буракова аттуу жазуучунун Грузия кантип реформа жасай алды деген китеби кыргыз тилине которулуп, Бугу пресс тин директору Жанибек Айбидетегин деген мырза өзү ошол долбоордун жетекчиси болуп, анан редактору Кубаныч Акынбаев болуп, котормочулар Талгат Эркенбаев менен Азат Жапарбек уулу которуп, экономикага тиешелүү болгон кээ бир терминдер, андан сырткары ошол жанагыдай саламаттык сактоо жаатындагы реформалар, андан сырткары ошол менчиктештирүү, андан сырткары антимонополиялык агенттикти жоюу сыяктуу алгылыктуу иштер бир караганда көзгө чоочун көрүнгөндөй болгону менен ошол мамлекеттин өсүп өнүгүүсү айрыкча эң чоң өзгөртүү бул ошол Грузиядагы ички иштер министрлигинин таптакыр түп тамырдан бир өзгөртүп, адамдардын дээрлик 80%-нын полицияга болгон ишеничин, жанагы советтер доорундагы мени милиция мени коргойт деген түшүнүктү адамдардын жүрөгүнө бергендиги көрүнүп турат. Ушул китептин ичинде, урматтуу бир тууганым, жанагыдай мындай да мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, тарых боюнча китеп окуганда ошол тарыхтын негизги кыймылдаткыч күчү эмнеде экендигин түшүнбөстөн туруп эле тарыхтагы бир некин фактыларды курула жаттап алган, булар тотогуз сыяктуу болуп адамдар дейт эле. Ошол сыяктуу бул китепти окуп атканда жеке мен өзүм ошол мамлекетти кээ бир иштерге адис болбосом дагы ошол негизги Грузия реформасынын кыймылдаткыч күчү эмнеде экендигин жан дүйнөм менен сезе алдым десем албетте туура болот. Бул жерде мисалы үчүн айтат да, карап көрсөңүзчү, бул жанагы бул жерде ошол кантип эле Грузияда мисалы үчүн айдоочунун күбөлүгүн алуу жана бир мекемени каттоодон өткөрүү жарым сааттан ашпаган убакытты ишке аша тургандыгы чынбы деп мына ошондой маселе айтат да. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн мечиттердин каттоолорун өткөзүү үчүн жылдап жүрүп, ал эмес борбордук мечити көп мечиттерибиз шаарыбыздагы документи жок тургандыгын биз баарыбыз билебиз да. Демек бизде дагы ушул маселелерде коррупция бар экендигинен урматтуу бир тууганым кабар берилип турат. Андан сырткары мына ушул жерде бизге ушул китепке рецензия берген мурдагы биздин экс-экономика министри Эмил Үмөталиевдин жакшы бир сөзү бар экен. Айтат да, бул китеп өтө жөнөкөй жана түшүнүктүү тил менен жазылган, Грузиядагы болгон реформаларды тил менен гана эмес, башкача көз караш менен экономиканы таанытат. Экономика бул кээ бирөөнө абдан түшүнүксүз көрүнгөндөй жалаң гана сандар эмес. Сандар менен экономиканы өлчөйт, бирок экономика өзү бул ой, адамга жана жаранга болгон мамиле дейт урматтуу бир тууганым. Мына ошондуктан мына ушул китепти ар бир өлкөнү өзгөртөм, мамлекетти мында алдыга жетелейм деген адамдар чогулуп иштей турган болсо, сөзсүз түрдө жакшылыкка жетерине эч кандай менин күмөнүм жок. Албетте китеп, урматтуу бир тууганым, мен орус тилиндеги китептин нускасын таптырып окуйм деп аракет кылып аткан учурда кыргыз тилиндеги нускасы чыгып калгандыгы абдан сүйүндүрдү. Мен ойлойм, кыргыз китеп текчесиндеги бул эң бир мындай бир дөөлөттүү китептердин катарын толуктайт. Ар бир адамдын китебинде чөнтөгүндө сөзсүз түрдө боло турган китеп деп мен айтар элем. Анан мына ушул жерде Саакашвили, албетте бул сөз болот, бирок китептин ичинде Саакашвилиге караганда дагы Каха Бендукидзени өтө көбүрөөк айткан, анткени бул советтер доорунда Орусияда олигарх болуп эсептелип, бирок ошол жердеги өзүнүн тажрыйбасын алып келип Саакашвилиге жардам бергендиги, балким ошол жанагы Грузиядагы негизги реформалар Саакашвилинин өзүнүн таандыкталып атканы менен чындыгында андан дагы негизги орунду мына ушул Каха Бендукидзе элей тургандыгын урматтуу бир тууганым айтсак болот. Анан мына ушул жерде Саакашвилинин өзүнүн берген интервьюсунда мындай бир
жакшы сөз келет да. Реформаларды кечеңдетүүгө болбойт дейт. Мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги тез эле жабылып калышы мүмкүн. Адамдарга мүмкүнчүлүк 5 жылга, 6 жылга, 3 жылга, 2 жылга, 1 жылга жөн эле берилип калышы мүмкүн дагы. Ошолорду кийинкиге калтырып кечеңдетип олтура бербестен, жана кыргыздагы жакшы сөз бар, тобокелчил кыр ашат деген. Ошондуктан реформаларды кечеңдетүүгө болбойт. Мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги тез эле жабылып калышы мүмкүн. Компромиске барбаш керек. Компромиске барбаш керек. Анткени ар дайым компромисстер кайра урулган муш болот. Мына ушуну мен өзүм окуп атканда муфтиятта 2011-жылы келип ошол жерде реформалар жүргүзгөн учурдагы жагдайлар менин башыман өтүп китепти окуп бүткөнгө чейин мен ошол эң оор кырдаалдардагы башыман өткөргөн кыйын кезеңдерди кадимгидей жан терим менен сезип олтурдум десем туура болот. Компромиске барбаш керек. Анткени ар дайым компромисстер кайра урулган муш болот. Ошондуктан менин кеңешим, бул Саакашвилинин кеңеши, шашылуу, радикалдуу болуу жана кайда баратканыңды билүү керек. Анан аябат кыймылдаш керек. Эч качан ийилбеш керек. Эң башкысы так идея жана кубаттуу, жандуу кыймыл аракет болуш керек. Ал эми идеяң болсо адамдар өзү эле келет дейт. Реформаны жалгыз адам жасай албайт. Реформаны ар дайым команда жасайт деп ойлойм деп өзүнүн пикирин айтат. Китептагы дагы бир өзгөчөлүк, мисалы үчүн биз кыргыз коомчулугундагы биздин мамлекетчилдер, мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп, эмне үчүн Грузиядагы реформаларды бизде жасаганга болбойт деп айтсаң, алар бир канча сөздөрдү айтып, ал деген Американ акчасы менен жасалган, ал деген тигиндей болгон, ал жерде деген ошол жанагы бардыгын менчиктештирип жиберген үчүн болгон, Грузия бул милициялардын колунда калып калган мамлекет болгон, палан түкүн деген көптөгөн жүйөлөрдү айтып, ошол аркылуу анын бизге кереги жок деген туюндурса, чындыгында ошол китептин башындагы эң бир өзгөчөлүгү ошол мифтерди айтып, ошол Грузиянын реформа жасай алгандыгына күмөн туудурган, аны жалганга чыгаргысы келген, же ошондой реформаны өзүндө каалабаган адамдардын айтып аткан туура эмес жүйөлөрүнүн бардыгын бирден келтирип, мына ошолордун бардыгына ынанымдуу жооп бергенинде турат, урматтуу бир тууганым. Демек ар бир адам мына ушул мисалы үчүн саламат сактоо министрлиги ушул жердеги ооруканаларды кантип мындай менчиктештип жана кантип ошол мисалы үчүн Грузиядагы 100 алдыңкы оорукана же болбосо мындай бир ошол ооруканалардын даражасын көтөрүү боюнча, же болбосо жанагы мамлекеттик мүлктөрдү сатууда бизде да көп мүлктөр сатылган, ошону менен бардыгы бай болуп жүрөт, бирок ошол нерсе жеңичинен сатылбастан аукционго коюлуп ачык сатылгандыгынын мисалдары келтирилген. Демек бул жерде эч кандай кыйын деле жасаганга нерсе жок. Балким мен окуп атканда ошол грузиндер дагы толук эл, биз дагы толук элбиз. Мына ушул реформалардын өзүн кыргызча вариантын бизде деле жасаса боло тургандыгына көзүм толук жетти, урматтуу бир тууганым. Анан экинчи бир маселе, ошол китепти окуп атканда албетте мен өзүм мусулман катарында, мусулман дин илимдерин өздөштүргөн бир адам жаран катарында мен ар бир пикирди өзүм билген жанагы шариаттык нормаларга салганга аракет кылдым да, чындыгында ошол нормалардын сакталгандыгына мен мындай макул болдум. Бир гана жанагы шарап чыгаруу боюнча нерсеге кошулгум келген жок, анткени ал Грузиядагы негизги өндүрүштөрдүн бири ошол Грузия шарап экендигин бардыгыбыз билебиз. Андан башка нерселердеги ошо товар катары болгон мамиле, бирок ал мен чындыгында абдан канааттандырды. Демек урматтуу бир тууганым, биз бардык ушул китепти окуп ошол мамлекетке жардам бергиси келгендерге мындай бир жакшы бир нускама болот деген үмүттөмүн. Анан мен ушул китепти окуп атканда кээ бир Кыргызстанды оңдойм деген жарандар менен, алдыңкы жарандар менен сүйлөшкөндө булар айтат, биз Грузияга барышыбыз керек, ошол жерден алардан үйрөнүп келишибиз керек деп. Мына ушул китеп Грузияга баргандагы жол киренин бардыгын жокко чыгарат дагы, сизге негизги түшүнүк, аң сезимди берет. Грузиянын өзүн дал өзүндөй жүзмө-жүз кайталоонун кажети жок, балким кыргыз коомчулугунун менталитетине жараша түшүнүктөр менен келип, ошону менен азыркы өнөкөт болуп калган менталитетти жаңы жака мындай бир кыргыз жаңы менталитетин түзүүгө сөзсүз түрдө жардам берет деген үмүттөм. Мисалы үчүн Европадан, Америкадан текшерилип келинген дарыларды кайрадан Грузиядан текшерип, ошого мындай бир жаңы мындай бир кубат кетирүүнүн кереги жоктугун айтып аткандай эле, урматтуу бир тууган, биз дагы жанагыдай чыгарылган велосипедти кайрадан чыгаруунун кереги жок. Мындай кайталама болгон, мисалы үчүн жанагыдай бир ишканаларды жоюу менен, оптималдаштыруу менен, алардын санын азайтып, сапатын жогорулатуу менен биз дагы элге жетсек болорун айтып берип турат. Мисалы үчүн бизде мамлекет иштери дин комиссиясы деген түшүнүк бар дагы, ошол эле учурда ошолордун кызматын биздеги СМБ дагы аткарат. Экөөнүн кээ бир нерселерди кайталагандыгын көрүп туруп,
келип андан көрө каттоо кызматы менен мечиттерди каттоону. Ал эми экинчисин ошол эсен бага берип койсо, мамлекет Дин иштөө боюнча комиссияны жоготуп койгон болсо, мисалы үчүн көптөгөн иш орундары бизде мындай бир жоюлмактагы, ошол акчаны башкаларга берсек жакшыраак болмок деген пикир келип жатат. Бул албетте мисал катары. Ошондой эле муфтияттын өзүндөгү дагы көп сандаган кызматкерлерди кыскартып жөн эле жүрбөстөн ошолорду оптималдаштыруунун өзү менен дагы мындай бир жакшы ийгиликке жетишсе болорлугун көрүп турам. Ошондой эле министрликтер боюнча пайдасыз министрликтердеги пайдасыз кабинеттердин дагы көпчүлүгү чиновниктерди мисалы үчүн мындай бир 30% чейин кыскартып, 40% чейин кыскартып, андан да көбүрөөк кыскартып, ошол аркылуу жумушту алдыга жылдыруу, ошондой эле жанагы айлык акыны көтөрүү менен коррупцияны тозгондугун тизгиндей алгандыгын булар бизге көрсөтүп бере алды. Урматтуу бир тууганым, ошол эле учурда кээ бир бизге жакпаган нерселер дагы бар экен. Ошого карабастан мен китепти мындай бир өзүмдүн кадырлуу китептердин катарына кое турган өзүмчө бир табери катары баамдадым. Демек, Грузия кантип реформа жасай алды деген Лариса Буракованын кыргыз тилиндеги китебин Бугу пресс даярдап чыгарды. Андан сырткары мына ушул чыгарган Жанибек Абидетегин мырзага мен чын дилден ыраазылык билдирем. Анткени мына ушул китептин сапаты, ошондой эле бул китептеги кагаздын сапаты, тамгалардын мындай бир ылайыктуулугу дагы түп нускандача айырмалабай тургандыгына мен ишендим. Андан сырткары окуп чыкканда ичинен жанагыдай бир тамгалар түшүп калган же кошулуп калган бир-эки гана катаны баамдай албасам, дээрлик эч кандай катага көзүм түшкөн жок. Демек, мен мындай бир чын дилден сөзсүз түрдө буга ыраазылык билдирем. Мисалы үчүн бул жерде азыркы учурда иштеп турган экономика министринин орун басары мен сыйлаган Элдар Абакировдун сөзү менен мен өзүмдүн сөзүм жыйынтыгым келип турат. Жарандары эркин жана бактылуу жашай ала турган өлкөнү кантип курабыз? Кедей мамлекетти туруктуу экономикалык өсүшү бар өлкөгө кантип айландырабыз? Бул суроо көптөн бери элди, алардын ичинде мени КРынын экономика министрлигинин кызматкери катары ойлондуруп келет. Грузия лидери бул ийгиликтерге жете алды жана бул жасалган иштер бардык сый урматка татыктуу. Кыргыз окурмандар бул китептен окуялардын баяндамасын жана ар тараптуу өнүгүүнүн жолдорун таба алышат. Келгиле биз да өз өлкөбүздө ушундай реформаларды жүргүзөлү дейт. Урматтуу бир тууганым, мен да ушундай реформаларды каалайт элем. Кудай таалам өлкөбүзгө топук берсин, иман берсин жана жакшылыкка жеткенге татыктуу реформаларды өткөзгөнү Кудайым насип кылып, жана ушул табери китепти окуганды Кудайым баарыбызга насип кылган болсун.